Көңүл буруңуздар. $64.000 бир аз кеми бар 8 соттук жер тилкесинде жайгашкан 12/12 жалпы 5 бөлмөлүү ушул маңдайында турган жер үй сатылат. Амансыздар бардактуу тез кабардын көрүүчүлөрү. Эгерде кимдир бирөө тааныштарыңыздардан, дос жарлардан ушундай жер үй издеп жаткан болсо, мына бак дарактуу, сарайы бар, айланасы тосулган мечит, мектеп, бала бакчаларга, бүт соц объектилерге жакын жерден ушул үй чыкты. $64.000 канча болот экен азыркы курс менен бир эсептеп сом боюнча эле айтып койбойсуңбу десеңиздер, 5.600.000 сомдун тегерегинде болот экен. Эсин номер экран астында камтылат, өзүңүздөр чалып байланышып толук маалымат алсаңыздар болот. Мен анда акырындык менен сиздерге обзорду баштап бере берейин. Жүрүңүздөр, көчө тараптан келүү жолдорун биринчи көрсөтөйүн. Учурда мен Ош Алай негизги трассасынын боюнда 8-километрде Манас айылынын кире бериш жеринде турам. Биз көрсөткөн асфальт жолду бойлоп түз чыгып бара бересиздер. Кийин оң тарапка буруласыздар. Оң тарапка бурулгандан кийин Манас айылындагы мектепти жакшы билсеңиздер керек. Ушул мектепке 50 метр жетпей, Эркинбай Ыбышев көчөсүнө бурулуп 100 метр жүрөсүздөр. Кийин сол тарапка 150 метр жүрсөңүздөр, жанагы биз айткан жерге келесиздер. Мынакей, келип калдыңыздарбы? Жолдун сол тарабында 36 катар номериндеги айланасы спецка блоктор менен тосулган дарбазалуу ушул үйдү көрөсүздөр. Бул жакта 3-4 эле үй бар. Кана эми жүрүңүздөр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ушул куттуу агыргө сиздерге насип кылган болсун. Үйдүн артында кошумча курулуштары бар. Тоок кепе кылсаңыздар болот, көмүркана же топка кылып койсоңуздар дагы болот достор. Көчө тарапта кандай шарттар түзүлгөн? Интернет кабелдери, түнкү жарыктандыруулар орун алган. Киргенде эле көзүңүздөр мына ушул оң тараптагы тытка көңүл түшөт экен. Тыт, алма, өрүк, мөмө берүүчү бүт бардык кандай десем дарактар бул жерге эгилген. Суусу бар, каналга жакын, суга дагы таза суу дагы бар. Кошумча навес бар экен. Тетиги жерде буюрса мына жашыл зона, алма, өрүк, нәк, мына алмурут деп коет. Бүт бардыгы бар экен. Кокон гилас. Мунун асты болсо подвал, каалагандай буюм тайым койсоңуздар болот. Бул жакта сарай бар, 20-га 4,5 размеринде. Эми үйгө кирели. Брондолгон эшик аркылуу кирип келгенде перехожкасы чакан сол тарапка бурула турган болсоңуз, шаардагыдай шарттарды түзүп койгон аристон бар, жуунучу бөлмөсү, панорамный терезе, кафелденген. Бул жакта болсо раковина моторчиги менен экен. Эми кирген жериңиздерден оң тарапка бурула турган болсоңуздар, бул кошумча бөлмө, панорамный терезе, бул жайкы ашкана. Раковина дагы орнотулган. Бул жакта болсо эртеден кечке чейин күн тиет, тетиги жерде эшик орнотулган, сыртка 3 очок тапчанга чыгып кетсеңиздер болот агайын туугандар. Ошол, эми мындан чыгабыз, экинчи коридор, ар бир бөлмөгө өз-өзүнчө эшик аркылуу кирип барабыз. Кана биринчи оң тараптагы эшикти ачып кире турган болсок, бул жагы буюрса кирди чыкты 2 бөлмө экен. Полдорду көрдүңүздөр да, бир аз актап-сыртап коесуздар. 2 терезеси бар. 3,5 га 3 размеринде 2 терезени көрдүңүздөр, ортолуктагы иш-печкени көрдүңүздөр. 2 бөлмөнү тең жылытат. Бул жагы спальный бөлмө. Узун турасын айта турган болсок, 3,5 4 чыгып калат. 3 кандай болуп калды? Кыскасы 3 3,5. Пол экен. Бардык бөлмөлөрдүн полдоруну көрдүңүздөр, видеодон байкап аткан чыгарсыздар. Туштагы эшикке кире турган болсок, бул зал, конок бөлмөсү достор. Көрүп турганыңыздардай эле коноктор үчүн атайын сонун ремонттор жасатылган. Гипсокартон негизинде ар кандай формаларга келтирилген, обойлору чапташтырылган, софиттер жанып турат, буюрса жанат. Анан эми бул жагы люстралар, полдор, обойлорду көрүп турасыздар. Жол тарапты караган 2 терезеси. Ошол, мына терезени көрдүңүздөр, азыр эми жабылып турат. Кийинки бөлмөлөргө башпагалы, акыркы бөлмөгө кире турган болсок, бул деле ушул детский комната же универсал комната кылып койсок дагы болот. Мына узун турасы 2,80ге канча чыкты? 3,80. Ошол туугандар. Так, гипсокартон негизинде ар кандай формаларга келтирилген, люстра илимптер актап-сыртап, каалагандай ремонт жасап жашасаңыздар болот агайын туугандар. Эсин номери экран астында камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып дагы толук маалымат алсаңыздар болот. Документтери так, $64.000 сомго эсептегенде 5.600.000 сом кеми бар. Андыктан чамдаңыздар, сиздерге насип кылган болсун. Бул видеону көрүп жаткандар болсо, жакын тууган уруктарга, жора жолдошторго, жоролорго жөнөтүп коюңуздар. Балким соо иштерге шериктеш болуп калышыңыздар мүмкүн. Мектепти көрдүңүздөр да, мектеп жакын эле. Чатырын көрсөтүп коеюн. 1 мүнөттүк дагы жол эмес. 100 метр жүрсөңүздөр мектепке кошуна.
Сос объектілердің бүт бардығы жақын. Қысқасын айтқанда сонун жерде абасы таза, салқын жел соғып тұрған ушул үй буюрса жакшы бир инсанга насип кылган болсун. Бул жакта болсо септиги бар экен. Өткөн роза гүлдөр, жашыл зона, айтор мактаган сайын мактай бере турган жер экен. Насип кылган болсун. Чалыңыздар, чамдаңыздар.